Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөрү. Биз сиздер менен кайрадан KG Top Media каналы. Сиздер менен көрүшүп жатканыбызга кайрадан кубанычтабыз. Сиздер менен бүгүн Олжобаева Иза Максатбековна болом. Биз бүгүн шаар тургундарынан ата-энени эмне кылганда көңүлүн көтөрөбүз, ата-энеге эмне кылганда ата-эненин көңүлү көтөрүлөт. Ошол боюнча шаар тургундарынан сурап көрөбүз. Саламатсыңбы? Саламатсызбы. Сенин атың ким? Сумая. Сумая. Канча жаштасың? 10 жашта. Молодец. Бизде сага суроо бар эле да. Ата-эненин көңүлүн кантип көтөрүш керек? Ата-энең эмне кылганда сен эмне кылган ата-эненин көңүлү көтөрүлөт? Мен жардам бергенде. Эмне жумуш кылып жардам бергенде? Мамама жардам бергенде, когда мамам иш кылып жатканда ага жардам бергенде көңүл көтөрүлөт. Рахмат кылдым деп. Дагы? Дагы апам менен бир жака барганда же жардам берип көтөрүшкөндө ошондо гана көңүлдөрү көтөрүлөт. Сага чоң рахмат. Ата-энең дайыма көңүлүн көтөрүп жүрө бер, жакшы окуп. Макул, чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Сенин атың ким? Адеми. Адеми. Канча жаштасың? 9 жаштасың. Сага суроом бар эле да. Сен эмне кылганда ата-энеңдин көңүлү көтөрүлөт? Эмне жумуш кылганда? Мен апама жардам бергенде, үйдү тазалап койгондо, анан идиш жууп койгондо апам сүйүнөт. Ошентип апаң көңүлүн көтөрөсүң. Молодец. Сенин атың ким? Алия. Канча жаштасың? 7 жаштасың. Сага деле ушул суроо. Сен эмне жумуш кылганда ата-энеңдин көңүлү көтөрүлөт? Мусор төгүп келгенде, анан үйдү шыпырганда. Дагы? Анан идиш аяк жууганда. Чоң рахмат. Мен сага суроом бар эле да. Сен эмне кылганда ата-энеңдин көңүлү көтөрүлөт? Эмне кылып ата-энеңдин көңүлүн көтөргөнгө аракет кыласың? Күлүш үчүн, анан урбаш үчүн. Эмне кылып көңүлүн көтөрөсүң күлүш үчүн? Аларды кыйкыртпайм. Аракет кылам кыйкыртпайганга. Кыйкыртпан. Дагы? Неме? Жакшы окуйм, анан эмне айтканда аткарам. Эмне айтса аткарасың. Молодец, чоң рахмат. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Атың ким? Марлен. Канча жаштасың? 8 Менден сага суроо бар эле да. Сен эмне кылганда ата-энеңдин көңүлү көтөрүлөт жана эмне жумуш кылып ата-энеңдин көңүлүн көтөрөсүң? Китеп окуп, беш алып. Дагы? Айтканын угуп. Дагы? Бол да? Чоң рахмат. Сен атың ким? Эзер. Канча жаштасың? 9 Сага суроом бар да. Сен эмне кылганда ата-энеңдин көңүлү көтөрүлөт? Эмне жумуш кылып ата-энеңдин көңүлүн көтөрөсүң? Апама жардам берип. Эмне кылып жардам бересиң? Апам не десе ошолорду кылып жардам берет. Например, мисал үчүн эмне жумуш кылып? Мисал үчүн үй жыйнап. Билбейм кантип неметет. Акыры ошентип жардам бересиң, Чоң рахмат. Качат болот. Келесиң. Качпасаң ке. Саламатсың? Саламатчылык. Атың ким? Айша. Ким? Айша. Айша. Сонун атың бар экен. Сага суроом бар эле да. Сен эмне жумуш кылганда ата-энеңдин көңүлү көтөрүлөт жана эмне жумуш кылып ата-энеңди сүйүнтөсүң? Мен үй жыйнайм. Идиш жууйм. Дагы? Үй шыпырам, пол жууйм. Өзүм сабак аткарам. Сен кыйын кыз турбайсың, бар эле өзүң кат келсиң, Сага чоң рахмат, Ке сага. Сен атың ким? Диана. Канча жаштасың? 9 жаштасың. Сага суроом бар да. Сен эмне жумуш кылганда ата-энең көңүлү көтөрүлүп сүйүнөт? Эмне жумуш кылып ата-энеңди сүйүнтөсүң? Идиш жууйм. Дагы? Катыраак сөйлө. Идиш жууйм. Пол жууйм. Дагы? Аникти жууйм. Молодец. Саламатсыңбы? Сансу. Атың ким? Арет. Канча жаштасың? 9 жаштасың. Сага суроом. Сен эмне жумуш кылганда ата-энеңдин көңүлүн көтөрөсүң жана эмне жумуш кылып ата-энеңди сүйүнтөсүң? Малдарды карайм. Апамга жана берем. Бештери алып келем. Дагы? Өз сабакты акырам. Дагы?
Молодец, чоң рахмат, а? Саламатсың? Сен атың ким? Ислам Канча жаштасың? 12. 12. Сага суроом бар да. Сен эмне жумуш кылганда атеңнин көңүлү көтөрүп, атеңнен сүйүнүп калат? Ата-энеме Мисалы, үйүнө кандай үй иштерине жардам бересиңби? отундар жарып, эми атама жардам берем. Молодец. Апам болсо үй жыйнашып, Молодец, дагы. ишке кеткенде. Баша? Болду, чоң рахмат. Адиля, Канча жаштасың? 8. 8 жаш, молодец. Сага суроом бар да. Сен эмне жумуш кылганда атеңнең сүйүнөт? Эмне жумуш кылып атеңнин көңүлүн көтөрөсүң? Идиш жуп, Дагы. үй шупырып, Дагы. Дагы. болду. Болду, чоң рахмат, молодец. Атың ким? Эне. Ана мне баргар келип атты кара. Не баргар келип атты кара. Нечеге атасың? Чоң бересиң? Саламатсың? Саламатчылык. Атың ким? Султан. Канча жаштасың? 12. Сага суроом бар да. Сен эмне жумуш кылып атеңнин көңүлүн көтөрөсүң? Эмне жумуш кылган атеңнин көңүлү көтөрүлөт? Сабакта жакшы окупту. Дагы ата-энем жардам берип, үйлөргө жардам берели. Дагы. Бол. Чоң рахмат, молодец. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Атың ким? Жек. Канча жаштасың? 13. Жакшы, молодец. Мен сага суроом бар эле да. Сен эмне жумуш кылганда атеңнин көңүлүн көтөрөсүң? Эмне жумуш кылып атеңди сүйүнтөсүң? Садака бергенде, жардам беришкенде, Дагы. жыныкканда Дагы. болду. Болду, чоң рахмат. Саламатсыңбы? Саламатсызбы? Атың ким? Азамат, Азамат, канча жаштасың? 8. 8 жаштасың, молодец. Сага суроом бар да. Сен эмне жумуш кылып атеңнин көңүлүн көтөрөсүң? Сен эмне жумуш кылганда атеңнин көңүлү көтөрүлөт? Эмне кылып атеңнге жардам бересиң? Үй жыйын ашып жардам берем. Үй жыйын идиш жуушам. Дагы. Подъездерди жуйм. Дагы бияктı кароо. Ага. Молодец. Саламатчылык. Атың ким? Альберт. Канча жаштасың? 13. 13. Жакшы. Сага суроом бар эле да. Сен эмне жумуш кылып атеңнин көңүлүн көтөрөсүң? Эмне жумуш кылганда атеңнин көңүлү көтөрүлөт? Кадимки эле үй жыйнап, Дагы. эшке жардам берип. Болду? Чоң рахмат, молодец. Сага да ошол эле суроо. Мен ошол суроо бул али. Мен карай мусор төгүшүп, массаж сашас кылып берип, Молодец. огород жыйнатып балдарга. Молодец. Болду. Чоң рахмат. Ата-энемди кантип кубандырам? Жакшы окуп, сабактан жакшы окуп, көп ийгиликтерге жетишип, келечекте чоң кызматтарды иштеп, буйруса, ошентип ата-энем көңүлүн көтөрөм. Ата-эне деген бул бизди алдыга максат коюп, ошол максаттыңа жетти деп үйрөткөн үчүн ата-энемдин максатын, тилегин актаганга үмүт кылам. Биз сиздер менен KG Top Media каналы болдук. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.